Урматтуу телевизор көрүүчүлөр, бүгүнкү биздин мейманыбыз маңдайыбызда отурган менин замандашым бир чети агайым Жаныбек Сыдыгалиев, журналист, искусство изилдөөчү, Ишеналы Арабаев атындагы университеттин профессору, окутуучу, мына 30-40 жылдан бери окутуучу болуп келаткан киши. Эми сөзүбүздү баштай берели. Жаке, мына отурабыз, мына маңдайыбызда арт жагыбызда журналист деген көргөзмөңүз өзүнчө такта, өзүнчө бир барака, чоң барака жазып келген экенсиз. Биринчи эле бетинде кыргыз санжырасынын барактары, сөздүктү окугандан кийинки ой деген бир канча 30-40 жыл мурунку чыккан макалаларыңызды кыскартып илип коюптук. Деги эле журналистикага кандайча келип калдыңыз? Баштайлычы сөздү. Эми тенти тагдыр деген мүнөзү кыйын турбайбы? Мен өтө жашымда жетимгар детдомдо өсүп, ошол жерде эң алгачкы бир Энекеме деген ыр жазып Кыргызстан пионерine кайрылып, ошондон тартып мен журналистикага кызыгып калгам да. Баштарышы. Баштарышы. Андан кийин детдомдо болгон майда деп айтпайт, оокат эмелерин, балдардын жасаган иштерин мындай калган пионерлерге мындай үгүт насыят болсо көрсөтүү, мындай таалим катарында баягы ушул иш жасап атабыз дегендей эмелер менен берип турчумун да. Ошондон тартып менин журналистикага болгон эмем ышкыбоздугум или багытым ушуга карата сүйүүм кичинекей башталды да. Анан анысы ырды жасап калчумун, аңгеме жазып калчумун. Биринчи аңгемем жол деген дагы ушуга чыккан. Ошондон тартып анан кийин жагында детдомдо мен каалаган окуу тигинде мындай кыйын болду да чындыгында. Согуштун жылдарында болдук. 3-4 жашымда жетим калдым. Мен там билбейм мындай. Анан ошо Совет мамлекетине детдомго чоң рахмат. Ошо бизге бардык жагынан ийримдерди уюштуруп, тарбия берип, үйрөтүүчү да. Ошондон сүрөт боюнча дагы ийримдер бар болчу да. Сүрөт боюнча, өтүкчү боюнча, чач тарач боюнча, ошонун бардыгы боюнча балдарды бош койчу эмес да. Бул жагынан ошондо сүрөтчүлүк жагынан жүрүп Никон Николаевич Негай деген бир корейч агай бар эле. Үй бүлөсү бүттү. Эми жеке, эми бул журналистиканы бир топ узарталы. Анткени мына журналистикада ошо 50 жылдан бери баягы чупкуп кирбесеңиз дагы бир топ иш кылып келатасыз. Бекерине бул журналистика жөнүндө сөз баштаганыбыз жок. Ушуну кичине улантсаңыз, канча улаттыңыз? Эми ошо агайдан үйрөнгөндөн кийин мен сүрөтчүлүк окуу жайына өтүп калдым бияка келип. Аны бүттүм. Анан кийин Ленинградка, Москвага жолдомо берипту. Жол улантайын десем, каражатым жок. Ошо менен мен Кыргызстанда чектелип калдым да, эч жака кете албай. Бирок мени баягы эл агартуу системасында жогору баалашып кетти деп туруп, мен Нарындагы учительский институт койчу ошондой. 2 жылдык. 2 жыл. Ошого мага бул жибербейди. Ошол жактан да макала сакала жазып жүрдүм. Макалага өзүп кеттим. Ошо 1958-жылы Москвада бүткүл дүйнөлүк жаштар университеттеринин фестивал болуп калды. Ошонун катуучусу да өзүм болдум, уюштуруучусу да өзүм болдум. Ошондо эң биринчи макалам ушу Алы Бекбоева деген кемпир жөнүндө жаздым да, байып. 70 жашта экен, бир көзү көрчү эмес экен. Ошондон тартып эле мен Нарын правдасы менен Нарынский правда орусча кырлашып кетти. Мен тааныла баштадым да. Ошону менен кызы менен кирип кеттим. Үй бүлөлүү болуп калдым да 60-жылы. Эми мен кичине бул чыгармачылыгыңызды кыскартып айтып коюптурмун. 60 эмес 60 жыл болуптур да. Анан ошо менен 60-жылы мен 59-жылы Пржевальский пединститутунда иштедим. Зам декан болгон анан бияка которуштум министерство менен. Кыргыз искендер пединститутунун алдында ошондой бөлүм ачылып атат. Ушуну адис керек экен деп келдим. Орто билим менен, бирок анда вуздарда жогорку билим менен алыш керек да, мени өзүнчө бир мындай эме кылышып, мындай баягы кандай айтыш керек, мындай привилегия деп койгон. Жеңилдик мындай баалашып өткөрүштү, келдим. Ошо жаш кездегичине. Анан кийин директор айтып калды, Күлүпа Токтомбетова, балам, сен бизде жогорку билимдерин окуйт, сен окушуң керек. Болбосо болбойт. Болбосо кичине кийинирээк болуп калат го деди. Анан кайсыга барасың деди. Журналистикага барам деди. Кызык айткан экен.
Eje wa Kırgızstandagı ayallar için birinci çıkan ekonomik ilimlerin kandidatı olçu. Aytı wa akademik Karakeyev'in yoldaşı olçu dedik. Ana eje şunday maga boru kelip aytı. Biz sana şart түзүп bereli. Ötelesin dedi. Ötem dedim. Vardım da ötüp kettim oşo jile. 100 kişi tapşırdı 25 orunga. Ötüp kettim. Saçını niyeti bayağı. Kiyeşelik zeminlerini verdim de. Onu şundan tartım. Ben 5 yılı Ulutluk Üniversitesi'nin adında 3. bitiricisi olup kaldım. İnsanlı bir haftadan yine jurnalistik fakültetini okup kaldım. Benim tağdırımla şunun için jurnalistik fakültetini. Tüzden tüz baylanışıp kalışın. Siz hadiste durmayız bu cağına. Hadiste diploma var hadiste. Diploma var. Ondan sonra Üylel olup kaldım. Yemek yedi bayağı oyloğun oydu kıstagan turmuş yengette turat düşünüyorsun. Ben jargız hiç yoldaşımda var Kasım Tınıstantın emesi. Kızları da. Kızları anan gen hiç kim yok yardım ettiler. Emi çöke. Mına mı jurnalistka özünçe geletat. Emi anık içine biraz çetletsenizdagi negizinen siz adis jurnalist ekesiz. Mına janakı sözünüzden İnstitut Üniversitet bütkenden beri ayttınız. Mına mı oşol живопись деген сүрөт деген дүйнө өзүнчө. Мына могулеки дагы бир журналисттик деп турган ошо жалаң журналист живопись жөнүндө ошол 50 жылдан бери 40 жылдан бери жалаң ошо жагын жазып келатасыз. Өкөл айкалыштып келатасыз да илим менен живописьтикти көркөм дүйнөнү көркөм өнөрдү жекелеп баягы чыгармаларды эмес ошону иштеген кишилер жөнүндө мына ошол жагын өтсөңүз эле. Emi abdan mınday tuğru soru biliyorsun öte mınday kıyın da soru elbette bunu düşüngenleri var, düşünmegenleri var. Elbette. Biliyorsun atmosferasındaki bunun öz masışta abdan kelin neticede. Hani üstünde var Leonardo da Vinci'nin aytkan söz var emes mi? Живопись, poeziya gözünden görgen. Muzika. Poeziya olsa живопись kulağından uqqan deydi. Demek buna bu живопись менен adabiyаттын adabi çıkarmacılık, jurnalistik adabilerin bunu şunday bağlanıştığı var. Bölüp karaga bolboyt da. Bölüp karaga bolboyt. Ör менен жазсаң сүрөттү да ошо ырдай кетесиң. Ойма тарсаң дагы оймада да ритм бар, окшоштук бар. Ан ритм бузулса ойма болбойт, ырдагы сөз бузулса ыр болбойт. Мына жакта бири-бири менен булар hiçbir ajyasız birlikte de. Tıkız paylaştı da. Tıkız paylaştı. Bunların için diyalektikası da şunda. Antkın şu çıkarmacılıktın sferasındaki materyaldir, obyektler. Bütün adam durmuşu, adamın çıkarmacılığına bağlanıştı. Onun görülen, bilgen, tanıgan, yani şu karatılgan özünün yöndömlük hareketinin prodüksiyası. Bu tuğra. Buna. Şunu da kulatsanız. Bunu içine gelip makalalar yazımenen çektirele joksuzlar. Andan beri janakı başaya 16-17 kitap çıkarıpsınız. Oşonun içine şu живописке görkөm dүйнөгө, сүрөтчүлүккө кошулган макалаларыңызда баштап китептерге чейин айтып өтсөңүз. Эми живописте баягы китептер кыргыз тилинде бизде жок. Шындыгында эле жок да мындай. Кыргыз тилинде жазганда эч ким болгон эмес. Маркум Сарман Асанбеков жазып баягы Чыргызлаяны чыкпай калды. Анан анда экөөбүз жакшы тең түшүдүк, бир жылкы экөөбүз калды. Мындан башка кыргыз тилинде жазган Асыр Тенти ушуга чейин ушуга чейин жок. Бар Ümit Aliyev al kişi Orus dilinde esetti. Sosyoloji, filosof al kişi. Andan başka Buda çiftliğim var. Buda 70'inde açıp kaldı. Takır yazıp Orus dilinde kana yazdı. Başka hiç kim yok. Emi özünüzge geçiyor. Men turdumdagı aspirantura ketip kalsam dile olmak. Tiyaga geçsem de olmak. Turdumda uşul özünçe emeken, düğünü de özünçe düğün eken, özünçe şiir eken, bu jönünde Kırgız koğumçuluğuna, Kırgızlarga kişinekemde düşünüp boluş керек та. Анан эгерде Марeke живописте öyle til менен сайрап өзүң түшүнбөсөң эчтеке чыкпайт да. Мен өзүм живописчимин. Сүрөтчүлөр союзунун мүчөсүмүн. Анда талаш жок. 15'ten aşık көргөзмөгө катышкан выставкаларга республикада бүткүл союзду бүткүл дүйнөлүк фестивалдын деп атпаймынбы ошого кемпирдин бир баланын боз үй менен бир баланын портрети менен катышкан. Мына анан кээ баягы кол бошой калганда эмне тийип качты болуп бул жагына дайыма катышып жүрөм. Дайыма о живописти таптакыр таштай албай койдум да. Эс алуу убактымды ушул
живопись карнайм да. Жок, мен ушмен иштейм деп. Сүрөт тартуу өнөрүнө. Сүрөт тартуу. Же болбосо графика карнайм. Карикатура тартам, же болбосо китептерге иллюстрация тартам. Эми ошол живопись тегерегин деген Баары бирдей окшош нерсе. Аралаш бөлүп кароого болбойт да. Бөлүп кароого болбойт. Анткени бул чыгармачылыктын несин эмес. Эми ошол жүрүп отуруп ошол жалак макалалардан баштап китепке чейин жетсеңиз. Эмнеден китеп чыгардыңыз? Эми бул жөнүндө мен биринчи жолу макалам эме чыкты, 60 суал жөнүндө. Да. 60 суал деген бул өзү чындыгында кыргыз живописиндеги, профессионал кыргыз живописиндеги портрет жанры боюнча бирден бир биздин туубуз ушу. Арманганыбыз ушу. Башка мына ушул күнгө чейин эч ким жок. Анчалык тең келди. Анчалык терең кирген. Чындыгында азыр 60 суалдын калтырганы жүздөн ашык кыргыз интеллигенциясынын, кыргыз коомчулугунун, кыргыз мондай таланттуу адамдарынын, ошол эле алдыңкы адамдарынын эң татынакай портреттик галереясы биздин сүрөт искусствосу музейибиздин борбордук бөлүгүндө турат. Ээлеп. Даже Москвадагы Третьяковский галереяда эки портрет турат. Бирөө китаянканын, бирөө дагы кыргыз карыйыбызбал деген портрет. Мындай ийгилик чындыгында жаш кезегинде оңой ар кимдин эле колуна тие койгон эмес. Анын үстүнө советтик системанын убагында дагы, советтик живопись дагы биздики гана эмес. Ошол эле орта бүткүл союзда дүйнөлүк Усубаевди Серов деп коюшу, кыргыздын Серов деп. Анткени Серов деген орустан эң күчтүү портрет жолдон, аны сен жакшы билесиң дегендикке. Вот ошонун катарына койгон. Шынына карап көрсөң, өкөр мозоктор дагы. Да. Өкөр мозоктор да, композициялык чечимдери дагы, чечилиштери дагы, конструкциясы дагы. Анан оореки адамдын ички дүйнөсүн, адамдын сырткы дүйнөсүн кесиптиги боюнча, ошонун адамдык сапаты менен, башка касиеттер, башка сапаттарын айкалыштырып турган алып чыгыш керек да. Ошондон анан портрет чыгат. Ал бекерде жанчалыкка жеткен жок да. Фото менен тарткан деп коет да. Ошон үчүн көчүрмө болуп калат да. Кээ бир учурларда Усубаев жараң портрет кол менен ошо адамдын ким экенин билдирчү. Да. Жараң кол менен. Эгерде муну эстеп көрсөң, Калый Молдобасовдун портрети монуп отурат да. Ошонун молону карап көрсөң, бармак сөймөлөрү узун келип, чатылып келип, ушундай абдан коос, ошо бармактардын ар биринен эмне композитор керек. Музыка чыгып тургандай сезилет да, ошого баары баш ийип тургандай сезилет да. Ошону айтыр. Демек, портреттис жалаң гана өңдүн окшоштугу менен эмес, ошо адамдын образы, айрым бир элементтери менен, айрым бир жери менен ошонун ким экендигин, ошонун образынын тереңдигин ачып коюш мүмкүн. Мына. Мындай да. Эми ошол китепке чейин ошол тегерегинде ошол 60 суалдын немесин изилдеп чыктым бир. Анан алгачкы ал кишинин өзү менен дагы Сөмкөлдө жолугушкам экинчи эле. Аерден көргөм. Анан кийин бияктан окутуп калдым мен ошол шерде. Анан кошуна туруп калдык. Ушул кишинин чыгармасы мени аябай кызыктырды. Башта 5 басма табак көлөмүндөгү материалым даяр. Ошонун айрымы китепке да чыгып кетти. Мезгил жана сүрөтчү деген китебим чыккан. Ошого кошулган. Ошондо 60 суалда бар Акылбек Дарболмунатов. Биринчи кыргыз сүрөтчүлөр жөнүндөгү портреттик жанр эмнелер ошондой багы очерк сыяктуу да мындай. Илимий талдоо болбосо да очерк сыяктуу экен, журналистика. Ошонун ичинде өмүрбай айтымдар чыгармалардын айрымдарына талдоо берилет. Эми муну талдоо мисалы үчүн Асанбек Кеңешбек Асанбековге берсеңиз бир чыгарманы. Кандай айтат? Бир чыгармада 10 китеп жазып коюш мүмкүн ал. Туура ошону сүрөтчүдө да ошондой. Туура. Ошону карап отуруп бир нече мындай жазып коюш мүмкүн. Аны жазыш үчүн терең билиш керек. Сүрөтчү менен чогуу болуш керек. Сүрөтчүнүн объектиси менен чогуу болуш керек. Аны менен сүйлөш керек. Мына ушундан кийин келгенден кийин, анан кийин өзүнчө отуруп отургандан кийин иштесең, мында бирдеме чыгат да. Жөнөкөй макала эмес, чоң китеп чыгып коюш мүмкүн да. Туура. Мына ошондой. Менин келечегимде дагы өмүр берсе, ушул 60 жөнүндө китеп калтырыш менин милдетим. Анткени ал менин мугалимим болгон. Эң жакшы. Ошол эле сыяктуу дагы бир экинчи ушул жагдайда экинчи өзүңүз жакшы көргөн, иштеп да келаткан 62-чи кыргыз живописинин негиздөөчүсү, кыргыз сүрөт искусствосунун маданиятынын негиздөөчүсү, музейди уюштурган, биринчи сүрөтчүлөр союзунун уюштурган кооператив. Жок, Шуйков Семен Афанович Шуйков. Мына ушул кишинин чыгармачылыгы, ушул кишинин кыргыз кадрларына, кыргыз жаштарына кылган мамилеси аталыктуу эле да.
Misal için ben sizge bir gana nersini Misal? Misal nersini aytıp bereyin. 56-njy ýyly men emmeni bütdi, 53-nji ýyly bütdüm, 56-njy ýyly Leningradga barıp okup ötüp kaldym. Repinatyn akademiýaga. Ama şondan ötüp gaýry esepleşip alıp keteyip dep bunlara keletem poýuzda. Samolet jok. Ana bu Kazakstanga jakyndagan dili biri Güydüm çok. Çok öyle bir sosla vurdap geliyor. Kırgızdı der. Kırgız yok bolçu. Andan bir oturasam ki Musa Bayatma yesimden etkili Sangülden tanıdap bir düskünden. Kim buldu ki? Kayaklar. İzildep barsam bir kupede çıkıp açıp kalsam semina falan şu kap. Özürdep gelettir o. Özürdep getirdi. Beni görüyor. Ay gel dedi. Barıp giriyor otursam aytdı. Kanday garç bizden tuğdu ösken yerin havası. Başkaça. Müşterimin delibimde kozuk odat. Başka için dep çatta oturup söyleşip toğları da aytıp bayağı çıgыс aytmadım çıkarmalarımda tegemilerim barını aytıp berdi. Jolun boyundagı stansiyalarda aytıp berdi. Muna şunday oturup birinci Çuykop'la tanıştım. Anan ekinci dağı Moskva. Ekinci birinci sabak verip kaldılar. Allah canım. Çuykop tegerek de söz. Anan ekinci davır kızık moment. Uçur. 58-nji ýyly men Muqaddiyenip Şayım Kulut diýen bary so egzam tapşyryp galdyk. Moskwa men poligrafskiýe gitdiler Perkinsler. Han ba egzam bar tapşyryp ötdi ondan keyin ay araçym bardy. Hansına gaýdyn Tritekovskiy galeriyada Vustapas açylyp görgüzmesi. Men bardyk. Anam da hep oturup gül taap aldyk. Moskvada gül taapdyşda indi. Awgust aýynda. Anam baryp mesele kiribelen o metip galdy diýip joldaşyna aýtdy. Mama da çyda daýçesin. Mama meni bratanlarım geldi. Bratanlarım geldi. Kırsa jakşı süýleçi. Irda atkanda ben? Anan keyin barıp oturduk, tигине туран süýleşip kaldyk. Kanday okujagy suraty, tигин suraty jakşı dedi. Nere diýany vay metip kaldy. Meni körbesmemde ondan bir Orusun portretini tartıp koydum da gördüňerbi dedi. Da? Owa. Anan Albek Muhsinip bolsa meni garaýt. Men ana garaýym. Şaýym Kulut meni garaýt. Men ana garaýym. Üçüňiz birisinde garaşyp kaldyk. Emne derlerdi bilmem. Kayakta kaçı orus eledi otazy. Ana boru kalbay güldü. Özü. Mama da öyle bayırsiz çakıp kaldı. Otasyňby? Ay men baldarda atpa. Ay bratanlar. Men orus emismi deydi. Men özüm avtoportretini tartıp koydum deydi. Özür aýtyp atkandyrmy? Aslında meni kırgız kılıp koydular. Mama men kırgızım diye kırgız oturup. Şurada ikinci şunda kırgız jeri için, kırgız jeri için bütkül çıkarmaçylygyny, bütkül ditin arnan adam. Oşun için düýnede 3-4 Madonna var. 3-4 Madonna var. Oşol Madonnalardan içine düýnede şu dese degen bar. Şumduklar degen bar da. Oşol şumduklardan birine hazırkı mezgilde mına 21-nji kılımda Çuykop'tun Çornoya Madonnasy girdi. Da? Sıymak. Düýnelik şedevrlerde katarına. Düýnelik şedevrge. Rafael'in işlerinin katarına girdi, gördünüz mü? Da? Rembrandt, Leonardo da Vinci demirlerine, oşanın katarına koydu. 3-4'lük işte oşanın katarına Çuykop'tan Çornoya Madonnasy koydu. Biz iyilik bu. Çoň iyilikde. Çoň iyilik. Boýaktyn öňü büt bartan kırgızın boýagy bolmaýar. Bardyk jagara. Bardyk jagara okşaş. Mana demek muna şu adamdan muna kırgızlyga jan dinim berip janagday emetken işim men de şunda büt gülemimde şunda aýbay özüni tartyp aldy da. Bir tugan balasında ýaga eňisine ýok. Şu işi de den soğuktu tilepdile çarmasy ýigitli tilepdile şu bayağı şu işi jönde jakşylyk kılsam kolumdan gelse degen deýil. Bu işi jönde makallalarda köp жазdym. Bul jakşı. Muna iki kişi jönünde jakşı aýtdyňyz. Muna içiňizde tolup durgan, ışıp gelgen oýuňuzdy aýtdyňyz. Emi живописте bu ýakka da öteli. Muna Kooperatif jönünde aýtdysam tarnatky diýen. Meýlende oşonu aýtyp. Men 48-nji ýylda Altoqunbaýewdin Mezgil çat degen poez çykyp kaldy. Oşonda Japaratikeýew degen süreççini jasatdy. Mesela Kooperatifte ýüküni gaýdan biles. Bana öyle maga bir bugalter barlet çanky degen. Ýösüle bardym. Это наш будущий репинде kaçak. Anan men borkun oku dedi. Men bilbem. Süreç ýöndekenler alıp bolsam IT ýöndeken oku oturan bilbem IT'nin özüne kat jazdym 48-nji ýylda. Jürek ýyla kiredi. Şunda men dagı sizde bolgum gelet.
Анан şu эмнеден тартып үйрөнсөм болот, кандайдан эмнеден баштасам болот, сизден ушу кеңеш сурайын дедим эле деп. Бирок өзүм деле барайын десем мен детдомдомун, менин кол бутум бар, таң Чыкпайт. чара албай чыкпайт. Анан ошо менен кат келди. Да? Кат келди. Анан инем деп жасап беришкенде, мындай аракетти, мындай эметкенин абдан жакшы. Мен дагы жетим эмескөм дейт. Бирок сен эне атасы жетим турбасың, мен атады. Энеси жетим болчу. Анан күлдүрүп эметип калдым. Эми сүрөт тартсаң, натурадан көп тарт деди. Баштап, ошондон баштады атат да. Натурадан көп тарт деди. Китептен көчүрүп тартпа, открыткалардан көчүрүп тартпа, айнеге сарып басып алып тартпа, натурадан көп тарт деди. Натурадан көп тартсаң, сен ушунда сүрөтчүлүктүн накты даңгыр жолуна түшкөн болосуң. Түшөсүң деди. Түшүнгөн болосуң деди. Натура деген эмне эмнеси? Орусча жок болчу. Натура деген эмне түшүнбөй. Бара кара, натура деген сөз жаттап алдым. Мааниси кандай деп билбейди. Билбейм. Кыргыз тилин берген мугалим бар, Имен Абден агайга барса, аты билбейт экен. Натура. Анан кийин бухгалтерге келдим да. Баягы. Жакшы көрчүсү. Анан барып туруп мен айттым, орекени кандай түшүнсөм болот. Натура деген сөз түшүндүрүп берди. Анан өтө жөнөкөй сөз менен түшүндүрдү, карашы. Турмушту көргөндүгү, балдар менен иштей билгендиги, мугалимдиги. Өзүңүз мен киммин деди. Ошону мени тарт. Мен киммин деди. Аты жөнүн айттым. Мен натурамын деди. Көрүнүштө. Битады дагы. Чыны чай берчи деди. Бул эмне деди. Айттым, чын натура деди. Анан бул эмне деди. Теоретически эмес, практически. Мунун баардыгы деди. Натура. Адам натура. Чайнек натура. Чай чыныда натура, нанда натура. О китеп будан натура деди. Натура? О көзүң эмнени ушунун баары натура. Көрүнүш. Көрүнүш. Демек сенин кеңешчиң мугалимиң ушулардан тарт деген турбай. Демек сен ал киши туура багыт берип атты. Чындык жол менен искусствону үйрөнсөң, ошондой башта, ошондо гана өзүңдүн эмеңе жетесиң. Эмгегиңе, тилегиңе, каалооңо жетесиң. Анан мындай калп тигинде мындай көз жасы менен ойлоп жаттап тартып билесиң. Бирөөнүн эмгеги болуп калышы мүмкүн, жоксо мындай туурап калышы мүмкүн. Ал эми өзүнөн көрүп тарсаң, сен ошол предмет менен бетме-бет беттешип, өзүн толук таанып, тоонук кабылдап, ошол образын өзүңдүн түшүң менен алып чыкканың, бул сенин ишиң. Эми бул жакшы. Андай ошол айтып менен кезиккенин анан кийин ошо менен жанагы иш башталды. Натурага түштүбүз. Анан баягы мен сүрөттөрүмдү чогулуп төртүрдү бухгалтер. Да? Анан баягы катты алган менден, айтыптын катын. Ошо катты илип койду. Үйрө жерге илип турду. Анан кийин мен фамилиямды жазып айтты, башым эл топлулдап, таңгыра тентегелеп, так айран тентекти кылып ит болуп жаза берип барсам бартел, мына келди деп калышты. Анан асабы өзгөчөрөнгөн абет жасап калыштыр. Да, даярдаппы? Көргөсү менен эмеси, айттым каталды деп. Анан окуп берип баягы метрон кирсем тамак деметти, ошентип элинчи жылы детдомду бүттүм. Бүткөндөн кийин мени техник училищелерге жиберездер ва тартибистке карап, ошо кайдачы деп, мен айттым, жок, мен барбайм деп ишке. Сүрөтчү болом. Мен толук мен болгону сүрөтчү гана болом. Мен башкарма ушул жазган болуш керек. Эне атамдан айрылдым тагы. Мен момдун ажырабайм мен. Бул мени көп нерсе үйрөтө турган нерсе. Шаш тарашта ушуну үйрөндүм деп коюштар. Өтүкчүндө жакта үйрөндүм. Анан ошо мага уруксат бергиле, бул жагына суранам, өтүрөм. Окуп бүтүп калып алды 22-августта. Жок, мен барам деп. Мен детдом. Болсо болор, көрөрбүз дедиңер да. 22 баланы детдом директор машина салып алып туруп, алып келип турган кийин бөлүштүрүп өтүп атат. Анан тегиши бизди баягы номер 1 тегиске училищеге типография ошого жиберген эди. Анан мен айттым, жанымда Райымбек деген бала бар да, өкүштер. Өкөскө бул жакшылап албайт дедим. Өзүнүн максатын аткарат. Анан ошо мен издейли дедим. Училищени Панфилов көчөсүндө, ошол жерде Күрөңкөй училищеде бар. Анан көчөнү издейбиз да, аркача таш коюп коебуз, бирдеке байлап коебуз, адашып кетпейли деп. Анан Панфилов деген училище турат. Экөөбүз кучакташып сүйлөштүк, таптык мына. Ошонун жүрүп отуруп, темир жолдон жакында Панфилов. Жанагы музыкалык училищени таптык, Күрөңкөй Панфилов көчөсү, тамдын баарын караса, эме жасылган аттар турат. Анан Ш А шаарда турат. Ай, муна
Tapmadık koy. Şahara Ablayeва. Evet. Bizim dedem emesi. Evet. Anam bu bakı öyle duruyor. Hey bakı ömür ötürüyor. Anam sapar ötüyor. Sapar dep duruyor. Buna taptıktan sonra Kayana girelim bilbeyiz. 22 Ağustos entike. Yok hem oşunu jar sıkarak açacağız janakı. Acayip gezikken. Oşunu tiginde yanında tuğundan jugurduk. Jugurt tapana gentirse varsa aksas ak kiyinçen akçaça Rors işletip durun direktörgen oşunu sen geldi kriz otomatik işlerini de erten gelir ertesi gün direktör ayttık. Biz taptık biz uçuşa götürüyoruz. Ayatan jedim olsun deyip koydum. Ana agayım kesipten de atpa istedim. Onu şöyle alıp geldi, gördü. Bizim emelerimiz 7. klasını gördük. Canan 3'e doldurup götürdü. Da? 4 yok. 4 yok. Anan hatta ngara 4-5 kilometre öğrende bağır bilen geçsem bulmak. Yani çıkıp çaldın. O ya şunu uskan жақсы olsun dep. Yani şemen Sözdün kıskası. Oku başladı. Muğamlarмен tanıştırып oldu. Kampasiyadan aytip dep жазылып турат. Kampasiya деген эмне сабак экенин билбейбиз. Maalesef. Анан bir вакытта келди мунчеге муруту бар кичинекей мындай жапалдаш бойлуу толгор чеген келип көп сүйлөп эткен карап мени карап туруп анан мындай кандай болом деп коет жакшы дедим. Анан кийин атың ким деди Жаныбек дедим. Каяктансың? Чаектен. Вакытта. Чаектен деди. Sen kaç yazkama sen bilin men dedim. Şu siz izlep geldim agay dedim şakırı. Sözdün kıskası. Oşa için men okudan da keçip de kiyimdi falan izlep sizde tap geldim dedim de. Siz taptım agay sen. Tapsan жақсы өткен турбайсың dedi. Şimdi var dedim balası dinle ötkesde. Ötken turbaysың oşantip kooperatifmen birinci yolda 50-nji 1 sentyabrda azırkı Kur'an atında uçuluşanın Badıvarında Kavakta tanıştıkımız. Oşunu tartıp kooperatifke balada olup kaldım, bütün okuyan daima kengeş kestirmen aytıp şu işten köp kengeş aldım. Hem oşat bir-iki çıkarmaçılık özünüzge tasir etken kapar aytıyıp bu yerde portreti de var, peyzajı da var, başkası da var. Oşa men okup kaldım. Anan kooperatiften kampasiyası жақсы. Da. Kampasiya жақсы düşünçülüm de. Buna oraya ayrım bir sürüsler var mı? İmal bakışlarda zamanda öyle var. Kimde Kadroyip Jomart. Talant abdan kuştum. İşkir minimumda işteydi de anan kampasiyasındayım de yok. Bunun kapara özlübetini aytkan. Şu adam şu kampasiyada bana aksap jüresin. Bizde Turgunbay'da tutmayız mı? Turgunbay'ın da özürtmün. Şunday işti, tayım meni tutmayız. Balikette bir kampasiyanın çeşitişleri bunu eminim de. Tavat beton eminim. Oşa jağınan. Oşa jağınan. Bu jağınan aytıyıp. Mıktı. Mıktı olacak. Hem oşa bir çıkarmasından bir misal getirsen. Vaya akınдар деген. Сабак берип жүрдү. Анан кийин акындары туура айтып калдың. Анан ушул иштин артынан неметип калдым да. Биздин эле училищенин залында сүрөт тартышат. Жакыр бүтүп келди 3-жылы. Чоң иштеп калды. Бир күн мени чакырды кооператив. Мына орак темир жолдун алдында Саякбай Каралаев деген турду. Чакырып келдим. Ошол жерде бар бир барак үйдө турат. Барсам Саякбай Каралаев десем, "Боо" деди. Көзөт чакырып сизди кооперативге чакырып дедим. Kayakta özün dedi. Anam da kiret az. Yolda katile soğuk geldi kapatı. Men bayağı balalık sesinde. Atamız yetkindi öyle köp. Müşüşüte geldim. Demelim boyut murduna boyunu var sürettip. Göster suyu sesimden yetmeli bayat O жақсы ыраазычылык. Ana kергениле кучакташып калды. О mesele туруп калды. Метрем барам рахмат. Ошентип калды анан. Ошондо акымдарда биринчи ошо Sayakbay Karalаев'da oturuşma metrende. Şöyle ayttı. Kim ayttı? Jakır ayttı da. Aparatif dedi. Kim tuttunuz dedi. Kim tuttunuz dedi. Düğüne. Turup dursun dedi. Anan siz şu söyleşip metroniz dedi. Akıl söyleşi ver. Alkara şu metroniz dedi. Alaksıdım. Bakıp durdu kömürümden barı durdum. Var. Tartıp. Oturun yerine. Muhammed Atkabir kızık verirse de. Vuruldu. Tartıldı. Batırı. Anan bayağı kızıp bırak. Daha kırmayız dedi. Başını koydu. Boy yok mu Ruslar dedi. Bırak koyup koydu. İki nuskayı cazayı getiriyor. Başım öyle 1 saat yetken yok. Da. Ne bakarım ben. Akademi bitkilgen. Yok oşa da. Anan önüne koyup koyduğunu ayttı. Ey dost dedi. Basper papıldı oydu. Ayttı. Bana oraya kim dedi? Oyunum durayım. Mıytıcağa da var da. Kaçın tartıyordum bunu. Baysam bir tartı. Altı şöyle attık alaksıp kalkadı. Bayağı tartı koydu bu.
koyup ketsin деп koyduğundan keyin ekinçisini görsetsen aytты ушинтип сүйлөшүп калдым орикинде картина түзүп атабыз şu картинанын орикки борбордук бөлүгүндө сен турасың мына жерде Emmiş aka, en sonun. Анан ошентип кооперативдин көп композиция чыгарымдарынан пайдасы тийди. Бүтөр жылы ошо агайдын өзүнүн руководитель болуп калдым. Жетекчи болуп калды. Мен Чавандар деген картина алдым. Ошол Чавандар деген картинанын негизи кооперативдин Чавандар деген картинасына окшошуп кетет. Да. Меники башкача жатат атын ушунча. Мага тийгизген таасир болду. Emmiş aka. Hem janagı janr boyunca keletadi. Muna grafika degende ilip koyduk bu yakta. Bir klatnaydı. Bunu jönünde de kişilik aytıp geliyor. Ana janag sizdin çıkarıp atkan akır buga kıskarak toktolubuz. Мына орки жерде прикладное искусство деп коет. Жасалган өнөр деп коет. Жасалган. Муну ар кандай айтып чыгат. Кол чеберчилиги деп коет. Элдик жасалган өнөр деп коет. Болсо элдик кол өнөрчүлүк дейт. Ар кандай айтып жүрөт. Эми туруктуу өзүнүн мындай бир так аталышы жок. Тактырган эмеси жок да. Эми муну жөн эле элдик жасалган өнөр деп эле койсок ошо көнүшүбүз керек. Акырындык менен көнүп кетсек, татынакка эле сөз карчы элдик жасалган өнөр. Өнөр Жерге де салынат, тияка илинет. Баарына барат да. Демек ушул эле сөздү эле жайытып алып келсек, биздин да туруктуу аталыштар. Эми ушул жерде бир эки ооз айта кетсеңиз, анан жанагы өзүбүз жанагы чыгарган китептерге өтөбүз. Ага убакыт жетсин. Мен ушу жана сен айтып кеттиң 50 жылга жакын. Мен 62 жыл иштеп атам. Жана ушу кесиптин үстүндө. Да. 50-жылдан тартып эсептеп бердим. 55-жылдан тартып. Ошондон бери 58-жылда Али Бекбой жөнүндө оймочу аягын жаздым. Ошондон тартып ушул жөнүндө келатам. Ушул жөнүндө келатам. Да. Анан макалалар көп, 100ге жакын макалалар. Манын баарын сүрөттөр бар. Ошонун баарын чогултуп келтирип, эң аягынан кийин мен элдик жасалган өнөр бул керек экен деп мен маркум тиги Акматаловдон күткөм. Экөө сүйлөшкөн. Айттым, Жаныбек, муну сен алып иштеп атасың деп. Жок. Ал мен болчу деп дедим. Жок, иштей бериңиз сен. Мен каршылыгым жок. Мен мурун сен башка жок, иште каршылыгым жок байка. Иштей бер дедим. Мен башка дедим. Ошентип ал светный түйүнү мындай эмелерди мындай бере албай калды да. Китеп катарына бере албай калды. Өзүнчө мындай бере албай калды. Баягы элди уздарды жыйнап, анан анын дагы 21 китеп чыгарды дагы башагы. Көп кийметте. Анан мен муну окуу китебине айлантып койдум. Мына сиз как раз эң жакшы жерине келдиңиз. Мына могу жерде алдыбызда сүрөт тартууну окутуп айрыкы метод деген бар экен. Көрсөк кыргыздар илгери эле 10 кылым 5 кылым мурун эле баштаган экен да. Мына ошол жөнүндө өзүнчө китеп чыгаргансыз. Экинчи китеби мына орто мектептерде сүрөт сабагы деген китебиңиз бар экен. Мына ошолор жөнүндө эми бул абдан туура суроо койдуң. Биз кыргыз эли эң байыркы элдердин бирибиз. Үйүрүнө киребиз, тобуна киребиз. Туурабы? Даже изилдеп келсем, айрым бир кинолордо биздин ата тектерибиз айрым мындай баягы баатырларыбыз, элдик баатырларыбыз, жана аттыйлар атпайбы, ушулар 4-5 кылымдарга таандык экен. Муну немец окумуштулар дагы. Жок. Кыргыз деп айтып атышат да. Ал сөз жок. Демек ошо 5-4 кылымда болгондон кийин ойлогон биздин искусствобуз канча кылым мезгилден башталган болуш керек. Эгер антпесе, эгер антып айтылбаса, таштагы саймалуу сүрөттөр деп айтылбайт эле. Бекеринен сөз чыккан жок да. Бекеринен сөз чыккан жок. Демек таштагы саймалуу сүрөттөр бул жөнөкөй эле оюнчук менен жосо мындай тартылган нерсе эмес. Ошол мезгилдердеги билим алуунун, сүрөт тартууга үйрөнүүнүн ар кандай тигиндей технологиялык, техникалык жабдыктар, материалдар тигиндей мындайлар жок болгондуктан, мектеп болгондуктан, баягы жекечтик менен жапайчылык катарын окуганда, баласын үйрөтүп, жээнин үйрөткөн мына ошол мезгилдерде ошол метод менен тартылган сүрөт. Ал сүрөтү жөнүндө киши тарткан эмес. Ошол таланттуу адам тарткан ошол. Жерге отуруп, ташка чыгып отуруп, ошол карап отуруп турган ошондо тартканда көз алдына элестетип көргөн, алыстан бугуларды көргөн, эшиктерди көргөн, эшиктерди көргөн, элдин буурусун менен айдап аткандарын көргөн ушун баарын көрүп отуруп тургандан кийин, жана ыр жазганда акындар толкундаган сыяктуу, бул дагы ошо таштын түбүндө отурган толкундан туруп, ошону кайда калтырарын билбей, анан ташка калтырган башка. Демек мына ушунун өзү эле албетте баланчанын сүрөтү, күнчөнүн сүрөтү эле ошол жанагы биздин ташта сүрөттөр эмеси, иси, почерки, мазмуну, сюжети, факттары жана ушулар боюнча биздин чыгыш элдеринин аркасында. Эми ошону
Азыр мектеп окуучулары окуш керек, билиш керек да. Жөн эле кеп ушунда жатат да. Кеп ушул демек мектепте азыр маданий таануу деген сабак бар. Ооба. Маданий таануу деген. Демек мына ушундан башталат. Да. Ушундан башталат. Ушунун ичине кирет да бар. Бар ушунун ичинде бар. Мынакей алгачкы адамдардын таштагы сүрөттөрдөн. Андан кийинки Египет кирет. Египетте кантип сүрөт тарткан, эмнеден сүрөт тарткан. Андан гректер кирет. Гректердин сүрөт тартып метиде. Андан кийин тиги античный доорго келебиз. Кандай тарткандарын. Анан античный Италия, Римге келебиз. Римден кийин жаңы доорго келебиз. Жаңы кылымга. Жаңы кылымдан кийин эмне келебиз? Кайрадан жаратуу дооруна келебиз. 15-ci kılımga çeyince. 16-cı kılımga çeyince жетip келебиз. Ошо баарын карап көрсөң, искусство акырындык менен биринин жакшы жактарын алга жылдырып, начар жактарын акырын калтырып, таппакта жери кыргытпайлы анында. Эми ошону окуучуларга жанагы орто мектептен албетте, жогорку окуу жайда жанагы сүрөт өнөрүндө, сүрөт искусствосунда аралашкандар ушул жөнүндө баратат да сөз. Сиз өзүңүздүн эмне ушул жөнүндө бар. Ар бир кылым жөнүндө бар. Мына мисалы үчүн ошо китеп эмнен чыгып калды? Политехник институттан чыгып калды. Китапканадан, эми басмасынан. Ошондо кандидат, илимдин кандидаты. Илимдин кандидаты ошо киши редактор болуп калды да. Ошо. Анан окуп турган бир күнү менен жолугушайын дептир. Агай дейт. Siz janaraki Egipetliklerin kanunların beripsiz deydi. Adamdın müçesi başka kançaca koyulat. Oo. Deyip. Oşonu deyip biz bir sabahta talaşıp tartışıp çıktık deydi. Balanıkın 5 deptir, uzun içindeki 12 şeyin deptir siz. Nazı kulukulu yerleri getir. Tavuk mamurun boyunu başı 12 yıl oynadı. Şunday mübarek. Kızık yerler var eken. Kanonları. Bir saat talaştık deydi. Köp kızıklı yerler var eken. Ağa çayın varlar bilişçi mi işte? Bolgun. Hiç kim bilgen emez. Oşan aytam. Hiç kim bilgen emez. Hiç kim bilgen emez. Buna oşanın başta oturan, misal için Egipet'te süret tartığının özünün erejesi olan. Albette asıl olmadı. Sen günlük adamsın. Balış emezsin. Baron emezsin. Senin baronda tartıp koysa beni sotlamak. Doğru. Sen çünkü günlük işini baronda tartıp koymasınlar. Baronda tartıp gerek. Cenök. Oşun her birinin özüne arnalgan tartığının emniyesi olan. Erejesi, ıkması olan. Alın mazmun da gerek de. O toşu. Kiyinkilerin Egipt'e Greklerlik için özgürü açtı. Hatta erkin çıkarmasını gitti. Greklerin bir jakşı yeri, şu yerde Cenareke kapara kiyip özünden bakıp tart degen o yerden başladı. O yerden başladı. Emi jak mına bir jaratan beri azdır köptür mına özünüz aytta turgan sözdün bir 15-20 gana faizini söyleştik. Айтсак сөзүбүз 2 saat 3 saatка созулуп кете турган, эми бүгүн ар нерсенин чеги болот экен, убактысы болот экен. Мына биз көрүүчүлөрдү көп эриктирбейли, бирок жакшыраак айтып өттүңүз. Мына жакшы адамдарды эскердиңиз. Сизге эмне дейт элек? Эң сизге рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү биздин маектешибиз Жаныбек Сыдыгалиев деген агайыбыз, журналист, искусство изилдөөчү, чоң окумуштуу жагы педагог, мына ушул киши менен сүйлөштүк. Дагы бир жолу сиздердин атыңыздардан мына бул кишиге рахмат айтып коелу. Чоң рахмат.